Кара Сууда 10-класстын окуучусу асынып каза болду. Ош облусунун Кара Суу районунда 10-класста билим алып жаткан окуучу кыз асынып каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына укук коргоо органдарындагы булактар билдирди. Болжолдуу маалыматтар боюнча 2002-жылы туулган кыздын денеси кече 17 февраль күнү саат 11:00 чамасында Жоош айыл аймагындагы үйдөн табылган. Булак Турмуш KG. Токтогулда сарай урап, ичиндеги малды басып калды. Токтогул шаарында 16 февралда саат 12:20 чамасында мал багылуучу сарай урады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Өзгөрүш көчөсүндөгү турак үйдүн короосунда жайгашкан мал сарайда 35 баш майда жандык жана 1 баш ири мүйүздүү мал болгон. Куткаруучулар урандыны тазалап, астында калган малды алып чыгууга жардам беришти. Жалпы 5 куткаруучу тартылган. Булак Турмуш KG. Караколдо жолбун иттерди атууга 187 000 сом бөлүндү. Каракол шаарында быйыл жолбун иттерди атууга жергиликтүү бюджеттен 187 440 сом каралды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришкен. Маалыматка караганда шаарда тазалык ишканасына бекиген атайы 2 мергенчи жолбун иттерди атат. Бир итти атууга кеткен чыгым 156 сом болот. Жыл башынан бери шаарда 350ге жакын жолбун иттер атылган. Былтыр 1085 жолбун иттер жок кылынган. Булак Турмуш KG.